Жаңы төрөлгөн ымыркайын сатууга аракет кылган келин соттун өкүмү менен 3 жылга эркинен ажыратылды. Квадроцикл айдаган 12 жаштагы кыз өмүр менен кош айтышты. Бул жер титирөөнү көрсөңүз жүрөк түшөт. Камчаткада 8 балга жеткен жер титирөө катталды. Өзгөндө волейболдон кийин бир адам өтө каттуу сабалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдук. Караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өзгөндө волейболдон кийин мушташ чыгып, бир кишини катуу сабап салышкан. Өзгөн шаарында волейбол оюну бүткөндөн кийин эркек киши катуу сабалган. Бул тууралуу УКМК маалымдап, окуя болгон видео кадрларды жарыялады. Маалыматка ылайык, сабоо спорт залда башталып, андан соң көчөдө уланган. Окуяга шектүү катары 2 адам кырмалган. Алардын бири буга чейин 3 жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганы айтылды. Мындан тышкары УКМКнын билдирүүсүндө бул 2 киши мурда коюн деген кайманат менен белгилүү болгон адам жетектеген кылмыштуу топ менен байланышта болгону белгиленди. Булак Сокол Медиа. Камчаткада магнитудасы 8,7ге жеткен жер титирөө болду. Бул 1952 жылдан берги эң күчтүү зилзала экени айтылууда. Камчаткада, Курил аралдарында, Япониянын бардык чыгыш жээктеринде, Аляскада, АКШнын Калифорния жана Орегон штаттарында цунами болору күтүлүүдө. Цунаминин биринчи толкуну Батыш Курил аймагына чейин жетип, калктуу конуштарды жана балык иштеткен ишканаларды каптап кетти. Эл эвакуацияланууда. Бишкекте таштанды кечки 6-дан түнкү 12ге чейин гана чыгарылышы керек, болбосо айып төлөйсүз. Бишкек мэриясы таштандыны чыгарууга байланыштуу жаңы талап киргизди. Ага ылайык таштанды мындан ары кечки саат 6-дан түнкү 12ге чейин гана чыгарылышы керек деген, болбосо айып пул салынарын эскертти. Күл дарактын бутактары кураган чөпөңдү таштаныны контейнерге жана ага жакын жерге ыргытууга жана сактоого дагы тыюу салынат деп жазылган маалыматта. Бул эрежени бузган жарандарга 5,5 миң сом, ал эми юридикалык жактарга 7,5 миң сом айып пул салынышы мүмкүн. Бишкек мэриясы буга чейин жашоочуларга кайрылып, таштаныны кечинде чыгарууну суранып келген. Анда күндүз жооптугуну өңдүү маселелерден улам тазалык кызматы түнкүсүн иштеп жатканын белгилеген. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Квадроциклда айдаган 12 жаштагы кыз каза болду. Орусиянын Тver облустунун тергөө бөлүмү Любица айылында баланын өлүмүнүн жагдайын иликтөөнү баштады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. 28-июлда жашы жетелик 2 кыз чоңдордун уруксатсыз квадроциклды колдонушуп топурак жолдо баратышкан. Бирок рулду башкара албай калып, унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен унааны башкарып бара жаткан 12 жаштагы кыз окуя болгон жерден каза болуп, анын 13 жаштагы шериги оор абалда ооруканага түшкөн. Жаңы төрөлгөн ымыркайын сатууга аракет кылган эне 3 жылга камалды. Дагестандын тургуну жаңы төрөлгөн баласын сатууга аракет кылганы үчүн эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Орусиянын республика боюнча тергөө комитети билдирди. Башкармалыктын маалыматы боюнча 1-январда соттолуучу төрөт үйүнөн чыккандан кийин жаңы төрөлгөн ымыркайды Махачкаланын тургунуна 300 миң рубльга сатып жиберген. Ал Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 127-беренесине каралган кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды. Каза болгон досунун карындашынын кыз узатуусуна келген жигиттер элди ыйлатты. Социалдык тармактарда каза болуп калган досунун карындашынын кыз узатуусуна атайын келген жигиттердин видеосу тарады. Кадрларда кыз аларды көргөндө көз жашын тыя албай ыйлап жатканын көрүүгө болот. Жигиттер маркум достору жок болсо да, анын үй бүлөсүнө болгон урмат сыйын көрсөтүшкөн. Окуя кайсыл жерде болгону так айтылган эмес. Бирок бул видео көпчүлүктүн жүрөгүн толкутуп, интернет колдонуучулары тараптан жылуу кабыл алынды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны 18 миң долларга жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам.
Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Assalamu alaikum. Selim Şekerbekov bilen Kalya sorusu menен orup gelem. 3-4 yıldan beri şu jardamdaş soradım. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын эң банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Дети. Офигеть! Уже все замыло. Удостоверениеңизди көрсөтүп койбойсузбу? Сага көрсөтө албайт экен. Эмнеге көрсөтө албайсыз? Ошого эле көрсөтө албайт. Эмнеге? Ошо кел, нервке тийбечи каме. Ассалам алейкум. Келип, нервке тийип атасың. Ассаламу алейкум. Мага мен вайтырмын, удостоверение сурасам көрсөтпөй атат. Кичине мындай жалганды азыраак сүйлөдү. Бу жерден көрөтөсүң, учуп келатасың мынага. эмне кыласыз, Бу байке? жактан бурулду, мана бу жактан чыкты. Жок, ошо статья бар да, чынбы? Удостоверение көрсөтүш керек да. Удостоверение көрсөтүп койбойсузбу байке? Сага көрсөтпөйм. Жа 045. Болду? Удостоверение. Болду? Ким байке бул жактын аты? Сиз напарник экенсиз го? Удостоверение көрсөтпөй атат. Көрсөтүп койсун, кетебиз болду. Атын ким да? Атым эмне кыласыз? Кайерден боласың? Болом да, Кыргызстандан эле. Удостоверение керек. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты будешь на полставки. Мамаев Болотбек Кусурманкулович, младший инспектор взвода. Калты кичине жайраак сүйлөдү. Эмне? Мен көрүп турам укам. Карап турам. Монтип жалган сүйлөдү укам. Доказательство жок болуп атпайбызбы? Бирок жана айтып, жанагындай кылып туруп сүйлөң да сиз, авария болуп келесиң, аны инвалид болуп келесиң деп. Өзүңөр ушу. Авария болуп калышың мүмкүн деп атам. Айтып сүйлөбөз, бияк бул жакта бар видеодо. Андай кылып сүйлөбөй элесиздер. Кандуу жолдо турасыңар? Көрдүңүзбү? Ооба. Кудай кааласа үстүн жабып, плафондорду коюп, мынакей караңыз. Эмне деген сулуулук карасаң. Буякта Кудай кааласа бери дегенде 50 жыл турат да. Бери дегенде 50 жыл турат, ата 100 жыл турат. Үстүн жабып атат, суу түшпөйт, кар түшпөйт, жамгыр түшпөйт, эчтеме түшпөйт. Ya. Son oldu. Aynen. Buna karasata.